Суроо берерди. Атыңарды, айлыңарды тагайтып, анан суроону кыскараак берүүгө аракет кылсаңыздар, анткени эл көп. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү ушундай аракет этебиз. Биринчи микрофон. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Урматтуу бир туугандар, урматтуу меймандар, урматтуу Сатырнур Кожоев, Алай жерине куш келипсиз. Ооба. Сиздин ар бир келишиңиз өзү биз үчүн чоң жеңиш болуп атат. Өзүңүз айткандай көптөгөн атыңызды айтып койсоңуз, атыңызды. Урматтуу туугандар, микрофонго чыгып эле биринчи атыңыздарды айтыңыздар, айлыңыздарды айтыңыздар. Экелен нерселер. Атыңызды, айлыңызды мен жазып алам бу жерде. Ошо ойдон уш жерде сакталып калат. Мен тиешелүү органдардан сурап алганыма жеңил болот. 1 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби карап мен эстеп турам муну. Ошон үчүн атыңызды, айлыңызды, андан ашыкча сөздүн кереги жок. Анан проблеманы айта башталат. Мен Күлчө шаарынын тургуну Аматов Базарбай. Базарбай ака. Ардагер. Атыңарды деле айтып турсаңар. Базарбай, Аматов Базарбай. Болду. Атыңыздарды деле айтып туруңуздар, мага ошо жетет. Ооба. Мына жол өзүңүз бардык нерсенин баарын мен айтайын дегендердин баарын айттыңыз. Алла разы болсун. Сиздин ар бир келишиңиз өзү биз үчүн чоң жеңишке жеткендей эле болуп атабыз. Сиз өткөн жылы келип, Алембек Баткаловдун 220 жылдыгын өткөрүп, жакшы өткөрүп берип, өзүңүз келип катышып кеттиңиз. Ошондой эле Күлчө айылын шаар макамын берип, өзүңүз айткандай 5 миллион, 105 миллион каражат бердиңиз. Ошондой эле жашка мектептерди, бала бакчаларды куруп, анан азыр күбө болуп келген тейлөө борборун дагы ушундай уруксат берип, азыр өзүңүз рентасын кезип, уруксат берип кетип атасыз. Мына ушундай иштердин андан кийинки өзүңүз айткандай олорду кайталап отурбайлы, көп жакшылыктарны дагы беребиз деп атабыз. Биз алайлыктар сизге көп ыраазыбыз. Ыраазбат, дагы иштериңизге ийгилик болсун, ден соолук болсун. Кудайым ушул элди алдыга чыгарып, өзүңүз максат койгон дүйнөлүк өлкөлөрдүн катарынан алдыга өткөрүштү Алла Таала насип кылсын. Рахмат Базарбай. Омин деп бата берген биз келип калды кезеги. Элибиздин накыл сөзү туура экен, бата менен эрге көрөт дегени. Омин деп батабызды берели, бата берген өнүбөссүн дегени. Эл бата берип өнүбөссүн дегени. Кудай колдоп узак жашап, элди алдыга баштап, жамандыкты көрбөйбүз эли. Омин, омин, Аллах. Рахмат. Бу алайлыктар бата менен баштадык го, жакшы бул жакшы. Эмне проблема айтат экен деп күтүп атсам жазып алып. Бата менен баштадыңыз. Рахмат ата. Рахмат. Кудай кабыл кылсын батаңызды. Кудай кабыл кылсын батаңызды. Саламатсыздар, Сатырнур Кожоевич. Санариптер боюнча Канатбек атым, жаштардан сүйлөп атам. Санариптериңиз, иштериңиз алып жүргөн оформлениялар баары жакшы кетип атат. Онлайн оформление, онлайн кезекке туруу ушуну до конца чыгарып берсеңиз, элге жакшы болуп атат. Жана жеңилдик, өчүрүт эмес, ажиотаж эмес. Анан бир акыркы суроом, жанагы жаңы чыгып аткан права боюнча Россия менен Европа тааныбы? Ошо жооп берип койсоңуз. Бардык дүйнө өлкөлөрү тааныды. Мен башынан жооп берейин, биринчи эмеңизге онлайн кезек боюнча. Онлайн кезек боюнча Санарип, билесиздер да бул. Санарип, электрондук тейлөө дегендей. Мурда бардыгыңыздар барып, мисалы машина оформить эте турган болсоңор, үй оформить эте турган болсоңор, барып туруп оформить этелиңер, Азыр үйдө отуруп алып, мынакей түндүк аркылуу оформить этесиңер. Паспорт алам десеңер, права алам десеңер, тоже үйдө отуруп алып аласыңар. Баарын тапшырып коесуңар да, даяр болгондо айтат, баланча пункттан келип алып кет деп. Барып туруп 5 мүнөттө алып алып кайра кетип каласыңар. Мурункудай кезек болбойт. Биз ушундай санариптештирүүгө өттүк. Анан кийин 50 жашка чейинкилерге ошол биз эме кылдык, баягындай электрондук аласың депчи, тапшырып документтерди оформить этесиң деп. 50 жаштан жогоркуларга биз калтырып койдук, баягы пункттарды дагы. Эми баары эле бул компьютер менен достошконду билбейт, эми түшүнөбүз, баягы жаш өтүп кеткен адамдар. Бир 20 жыл, 30 жыл ошол баары бир тейлөнөт алар дагы мындай. Офлайн тейлөнөт да, а онлайн үйдө отуруп алып кылсаңар болот, бүт баарын тең. Мына дагы бир 3 айдан кийин уже бардыгы онлайн болуп калат. 50 жаштан өткөндөр деле эгер үйрөнүп алсаңар, кантип оформить этишти, үйдү сатканды, машинаны сатканды үйрөнсөңөр болот. Экинчиси кайсы маселе дедим? Права бөлүк боюнча. Права боюнча. Права боюнча бүт дүйнө жүзү тааныды. Бул ушул реформа акыркы ушу 5 жылда көрүп атасыздар да, көп тармактарда реформа жасабадыкпы?
ар бир реформа жасаганды зычу, дароо кыйкырып чыгат, өкүрүп бакырат, пикет кылат, 200 киши, 300 киши, анан интернеттен кокуй эле кокуй, өлдү бул жагым баары кыйрап калды дейт. Артында ким турат? Артында бая уюп, цемент болуп, бетон болуп отуруп калган коррупционерлер отурат. Баягы неменин акчанын агылып келген линияларын баарын чөнтөгүнө буруп алган, мамлекетке, элге пайдасы жок, бир 10 чакты кишиге пайдасы бар. Анан ошону реформа кылып, талкалап, баягыны кайра жаңыдан курайын десең, ошолор кыйкырып чыгат да. Бу праваларды да чет өлкөдөн бүт баарын, паспорттарды, ID картыды, жанагындай даже митрикка жанагындай аттестаттардын бардыгын чет өлкөдөн печатать эттирип келчү 20-жылга чейин. А ортодо акча жешчү баары тең. Билбейт, аякта мисалы бир мисалга айтайын, 10 сомго бир жанагындай аттестатты бастырып келе турган болсо, бияктан мен 10 сомго бастырып келдим деп 5 сомго 5 сом чөнтөгүнө салат, эч ким билбейт. А тиги як бербейт, канчадан неметкен дегенди. Азыр мына 100% өзүбүздөн бастырып атабыз. Өзүбүздөн бастырып атабыз. Ошонун бардыгы сизге кыйкырып жүргөн жана могу права жарабай калды, Европа мага эме кылбай калды деген ошол мафиялардын кылган иши бул. Түшүндүңөр, а? Дүйнө жүзүндө тааныды, мына Европада тааныды, Россияда, бардык мамлекеттерде тааныды. Азыр ал жаңы праваларды бүт баары толук алмаштырып бүткөндөн кийин, жаңы права, жаңы ID карт, дагы эмнелер эле, жаңы права, ID карт, техпаспорт, основном ID карт менен праваларды. Мурда Москвада мына 2016-жылы мен өз көзүм менен көргөм, $5000 чейин сатчу эле ID картаны. Праваны $3000. Бүт баары жасалма болчу. Биздин Кыргызстандыкын. Мына кошуна мамлекеттер аттарын атабай эле коеюн, сатып алып, ошолор менен мен Кыргыздын гражданымын деп айдап жүрчү. Анткени биз ЕАЭСке кирчүбүз дагы анан Кыргыздын граждандарына Орусияда бай полицейскилер көп эме кылчу эмес. Берки Өзбекстан, Тажикстанга катуу карагандыктан алар ошо сатып алып туруп баягыны ошо менен айдап жүрчү. Азыр да айдап жүрөт мына. Ошон үчүн не кылдык? Бизден өзүбүздөн паспорт чыгара баштадык. Ушунчалык кыйындыкка турду. 2 жыл, 3 жыл күрөштүк ошону менен. Акыр аягында мына өзүбүздөн чыгарып, алмаштыра баштадык. Подделка кылышка мүмкүн эмес азыр. Таптакыр мүмкүн эмес, защитный элементтер абдан көп. Бүткөндөн кийин биз баякы эски азыркы Москва, дүйнө жүзүндө да, Астана, Алматы, чет өлкөлөрдө айдап жүргөн правалар менен жана ID карттар биздин илгерки. Жокко чыгарабыз дагы бардык өлкөлөргө кат жөнөтөбүз. Могул мурункулар жок, жарабайт уже деп эсептегиле деп. Мына ошондо таптаза болуп тазаланабыз. Буга дагы бир 5-6 жыл убакыт кетет. Биз эртең эле тазалана кое албайбыз алардан. Ошон үчүн жана праваны бир Европадан бирөө чыгып алып неме кылды го, мына бизди жарабайт деп атат, анан антип атат, минтип атат деп. Анын бардыгы ошол жанакы коррупционерлердин уюштурган маселеси. Түшүндүңүздөр, а? Тилектеш айыл өкмөтү Оразалиев Акмөндүр. Мен айтайын дегеним Акмөндүр? Ооба. Мен айтайын дегеним Ош Эркештам жолу боюнча айткым келип атат. Ош Эркештам жолу Алай районунун 70-80% менен өтөт. Биздин бул жолдо кырсык деген аябагандай көбөйүп кетти. КамАЗ жеңил машинадан көп элибиз көрүп атат. Бир күндө 5-тен 10 адам кырсыкка учурап атат. Ушуну көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз, бунун чечүүнүн 2 жолу бар деп ойлойм. Мен оюмча, биринчиси Кудай каалап насип кылса 26-жылга 4 тилкели болуп жолубуз кирди. Ошону өзүңүз көзөмөлдөп, 26-жылга канча километр болсо бир узартып, көзөмөлүңүзгө алып берсеңиз, экинчи жолу Ош Гүлчө жолунда Каратай деген айылыбыз бар. Каратай айылы Кара Суу районуна карайт. Ошол жерде КамАЗдердин стоянкасы бар, анан тараза бар. Ошол жерде пробка күнү түнү, кээде түнү өтө албайсың. КамАЗдар өтө көбөйүп кетти. Ошол стоянканы Алай районубуздагы Сарташка бир кайсы президентибиздин убагында бир жерибиз бар, ошол стоянканы жылдырып берсеңиз, мына бул Каратайдагы пробка жок болот деген ойдобуз. Көңүл бурганыңызга рахмат. Адам өмүрү эң кымбат деп ойлойм, ушуну эске алып берсеңиз. Караштырабыз муну, 4 тилкелүү жол кылганга аракет кылып атабыз. Эми международный жолдордун баарын ошондой кылабыз. Анан эми Каратайдан көчүрүү боюнча жана немени, стоянканы аны карап көрөлүк аны. Биринчиден мен айта турган сөзүм, мына райондо коэффициент. Атыңыз ким? Әлимкан Тардак, Жүйөк айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Биздин Алай район бийик толуу район болгондуктан
мына коэффициент деревиз кейбір айылдар төмен өтелече. Шул нерсени бир жогорлатып кичине бир карап берсеңиз, элдин жашоо туруу деңгээли дагы жогорлап, эл дагы жакырчылыктан чыгып көптөгөн эмелер чечилмек да. Мына Кыргызстан боюнча 430 айыл өкмөт эме айыл ошол эмеде мындай кандай десем датас эмеге кирген да. Бийик тоолууга. Бийик тоолуу айылдар гана бизде эми Алай районунда жер аз, мал чарбасы бар. Анан мал чарбачылык деле колунда барлар да бар, кээ-бирлеринде жок эсептеле. Анан иштеген врачтарыбыз бар, медсестралар, мугалимдер, жана ошондой маданият кызматкерлери. Ушулардын эмесин да карап бир жогорлаганга аракет кылып, Кыскасы, мурдакы коэффициентти дагы көтөрүп кош бергиле деген тасбы? жок, өзүнүн 1.45 деген коэффициент бар эле да, ушуну алып коет деген. Эми 74 айыл кирбей калыптыр да. Ал айылдар канча деңиз деңгээлинен канча деңгээлде турат? 1.8деби же ылдыйбы? 1.8ден жогору бар да. Анан одан төмөндөрүндө Анда 1.8ден жогору барлар болсо карагыла. 1.8ден жогорунун баары кириш керек. 1.8ден ылдый, анда кыйын болуп калат ал. Мыйзамга туура келбей калат. Садыргыч, уруксат берсеңиз маалымат берип кетейин. Былтыркы жылы медициналык комиссия түзүлгөн, эмгек министрлигинин орун басары. Комиссия ошол госкартография, геодезия мамлекеттик мекемеси бардык калктуу конуштарды инвентаризация кылып чыккан, бийиктигин аныктап. Ошондо Алай районунда 12 калктуу конуш, анын 6-су фактически бүгүнкү күндө жок айыл болуп чыккан. 6 конуш бул 1800 метрден төмөн экендиги аныкталган. Бирок бүгүнкү күндө урматтуу аксакал, сиздердин коэффициентиңиздер өзгөргөн жок, мурдагы боюнча калган. Эч кандай кооптонуу жок өзгөрүүгө. Бизде мыйзам бар, жанакы 1800дөн өйдө карай бийик тоолуу болот, андан ылдый болбойт деп. Муну биз 2006 жылы мен ал убакта депутат элем, ошол мезгилде кабыл алганбыз бул закондорду. Анан 1 метр жетпей калган айылдар дагы болгон. 1 метр жетпей калган. 1799 метр болуп калып кирбей калган айылдар болгон. Бүгүнкү күнгө чейин ыйлап жүрүшөт. Анан эмегерде ушинтип эле баарын жо бизди азыр калды киргизип кой дей берсе, андай 1000 деген айылдар бар. Анда баары эле кирип кетиш керек болот. Анан мыйзам деген мыйзам, эреже деген эреже. Ошон үчүн эми буга капа болбойсуздар. Мен Алмазбек Кожаевич Ташкор айылынан болом. Ташкор айылы чегирчи кашуусуна жайгашкандыктан мына Алай районунун жана Чоң Алай районунун 2 районунун босогосу болуп эсептелинет. Мен сизге курултайда дагы айттым эле, толук айта албай, убакыт аз болуп айта албай калдым эле. Биз мына сиздин жарлыгыңыз менен көрктөндүрүү боюнча кече жакында дагы 1000 көчө тектик. 1000ден ашуун көчө тегип тосуп баарын Алай коомуна рахмат, абдан колдошту бизде. Эми ошол жердеги мен жана эле көйгөйүм, биздин ошол бир эле жайлообуз бар, жайытыбыз. Ушуну Казам деген жол меткен жана Нуртейит деген фирма бар. Эми бул бир амалкөй бала экен, бир туруп бир каякта фирмалардын атын коюп, кайрааны жок кылып, башка фирманы коюп. Эмнени казгантат? Биздин Сарыташ казабызда ошо жайытыбызды казаптып, ар жерде ойгулап салган. Сарыташ? Ооба, Сарыташ. Жана курулушка колдонгон Сарыташпы? Эгер жайыт жерде болсо, жайыт жер. Анан бул жерде тарыхый күмбөздөр бар. Телеке Батыр деген уксаңыз керек, кайсы бир мезгилдерде мына жерде капчыгайыбыз бар. Ошонун байбичеси Кыңгырак деген. Ошол Кыңгырактын күмбөзү ошол жерде жайгашкан. Анан жакында дагы балдар тартып келишти, ташка жазылган тарыхый жазуулар бар экен. Муну да изилдет. Ошол Кыңгырак байбиченин жаткан жеринде ата бабаларыбыз жайлоо кыштоо көчүп жүрүп, жайындасы өтүп кеткен каза болгон балдарын ошол жерге көмүп, Балабейт деп аталып калган ол жерлер. Ушул жерлерди мен курултайдагы айттым эле, кандай бир ушундай кооз жерибизди каздырып жүрсөк, бир жайлообуз, жайытыбыз болсо биз каяка барабыз? Өзү тиргилибиз мал чарбачылык менен болсо.
Түшүнүктүү. Аким, уктуңуз да, эгерде жайыт жерде болсо чындап эле, мындай тоо таш эмес, жайыт жерде болсо каздырбагыла. Анан суунун жээктерин каздырбагыла. Силердин жериңер боюнча 2 лицензияны артка кайтаруу боюнча иш алып барылып атат уже. Ben başta vereyim be. Айта бериңиз. Gaspedi prezident, hurmatlı prezident. Mesele var. Ayta vereyim. Айтыңыз, баштаңыз. Атыңызды айтып коюңуз. Birinci mesele. Атыңызды айтып коюңуз, атыңызды. Oş ovrusuna Karatay'a tam oyunu kurup ver. Tam oyunu, hiç aytayın. Азыр эле сөз болду. Понял. İkinci mesele. Var mesele. Senin kantorun var, çetile duran mesele bu. Aytayım mı? Айтыңыз. Ayta vereyim, açık aytayım. Arpatektir ayında çok spor satışı var. Senin altında borç gerek. Cama çok. Bu pişkekte yok. Çolpanata da var. Prezident kurtarıyor, Morokko prezident. Adını unutmadım onu. Bana dördüncü mesele güreş. Arpatektirle güreş. O şoğa beni çoğun babam, çoğun atam kokon kandığının batır vurgun. Balası Belorusya'da dayınsız bulun. Kara kağıt gelgeni emez. Uşul sportsalga Dosbay Çançer'den atın koyup ver degen ötünük var. Şunu atkarsan Макул, көңүл бурабыз ата, көңүл бурабыз. Байтуруп Шырмаш Маданович, мен эки көзүм азиз, эки көзүм көрбөйт. Мен балдардан бербейиңиз, балдардан. Бербейиңиз, алып келет мага. Алып кел бер. Мына кет. Менин эки көзүм азиз. Жошол айылында жашайм өзүм. Байтуруп Шырмаш, эки көзүм азиз. Мен өтө муктажмын да. Россияга барып лечиле кылсам болот экен, көзүм ачтырсам болот экен. Мен азыр 5-6 жылдан бери кыйналып жүрөм, эки көзүм азиздеп. Ошого мамлекеттен жардам болобу деп Садыр Жапаров сизден суранып жатам да, ошого жардам бербейсиздер, Канча балаңыз бар? Не дейсиз? Канча балаңыз бар? Менде 3 балам бар. Чоңойгонбу бары? Чоңойгон дейм, олар өзүмөн өзү да, менин аялым көзү эле, башка эч ким жок, көзү эле да. Бу жерде турасызбы, Гүлчөдө? Жошол айылдын Камизинде турам. Ошого мен кадыргашым жетпейт, акча эме Аскат барбы? Эме операцияга ошого жардам берсеңиздер болот, Россияга баргангачы. Сен данныйларын алып келчи, Бишкектен көргөзөлү, жардам берип көрөлү, аракет кылып, болбосо башка жака жөнөтөбүз. Макул, ошондой болсо сүйлөшүңүз, телефонду алып алыңыз. Мен Офоршоева Сонумбү, Оштон келдим. Кече Кара Сууга барбам, жете албай калдым. Менин проблема өзүмкү. Мен мына жерде Памир трактиде ол Памирлердин али жери сатылып кеткенде, мына жерде Назарбек уулу Самарбек деген жерди чечим чыгарып неметип алган. 10 адамга бөлүп саткан ошону. 2006, 2009, 2010-дорго чейин. 2010-да да биз алып кен план жок экен, унда бизге кызыл китеп кылып бербесең болбойт дегенен алар кызыл китеп кылып чыгарып, биз аларды оформлять этип, 10 адамга 10 сотик жер сатып алган элем. Мынан ошо Назарбек уулу Самарбектин жеринен. Ошону 10 жылда үйдү салып бүттүм. Салып бүтүп эми кирейин деп атканда, бул кайра 2019-жылы бул кайра дагы баягы пожарный кирген жерди дагы эметип туруп, кайра башка гейм план кылып туруп, не номери, не эч баласы жок кылып туруп, 4 сотикти буягынан ошондо эле менин 1 сотигим алган, 885 кылып туруп, менин кызыл китебиме жазып берген. Мен ошо менен үйдү салып, бардык кызыл китептерим полный бар, проектилерден бери. Ошону бузуп, кече 2019-дан жана башканы кирип туруп, сатып туруп, ошону сен кирип кеттиң деп туруп, алдап туруп мени 3 сотик жеримди госуистер менен архитектуралар сатып берди. Потому что 6 метр ашып кетти деп, 6 метр эмес, мен даже 1 метр ашпаптырмын. 8 сотик 13-тө жашаптырмын. Булар биринчи сот кылганда ошо карантин убагында биринчиден 15-ине чейин карантин болгон. Ошо
Түшүнүктүү. Район жетекчиси Аким. Бул сиздин ишиңизде, сиздин деңгээлде чечиле турган иш экен. Ош шаарынан келдим дедиңиз, Сиз жазып алып туруп тиги Жанар мырзага берип койгула, пусть кабыл алсын, кабыл алып териштирип туруп, анан адилеттүүлүктү ордуна койсун, түшүндүк. Калыстык кылып карап, адилеттүү чечим чыгарып берсин. Түшүнүктүү болду. Жанар мырзага барасыз. Мэрге барасыз, мэрдин кабыл алуусунда болосуз. Барсам бизге документ келген эмес. Немеге барды? Мына 2 айдан бери сот токтоп турат. Сиз неме кылыңыз? Кара суунун да акимин чакырыңыз, Жанар мырзаны да чакырыңыз. Бу ишини да кабыл алып, үчөөңөр отуруп алып чечесиңер. Мына губернаторго келесиңер, чогултат. Жанарды Кара суунун акимин баш кылып чогултат. Сиз да катышасыз анда. Мен чогулуш бүтүп, райондор кетери менен чакырасыңар, үчөөнү тең чакырып туруп, анан кийин где-то 16-сында чакырып неме кылалы. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Мурдаш айылында номер 34-чү Амат Эбеков атындагы орто мектеби 2002 жылы 375 орунга ылайыкташтырылып, бир кабаттуу болуп бүтүрүлгөн. Азыркы учурда 561 окуучу билим алат. 47 мугалим эмгектенет. Мектептин вентиляциялык аба өткөрүү жагы жок. Класстык бөлмөлөрдүн полдору чириген, эшиктери. Кайсы айыл дедиңиз? Айыл. Мурдаш айылы. Мурдаш. Эскирген. Имарат ным тартып суук болуп турат. Жылуу системасы начар болгондуктан мектеп ичинде жылуу температуралык режим сакталбайт. Ашканасы тар. Мектептен узак жайгашкандыктан башталгыч класстын окуучулар үчүн ыңгайсыз. Ошондуктан мектептин сыртын жылуулап капиталдык ремонттон өткөрүп, кошумча корпус менен ашкана курууга жардам берүүңүздөрдү жалпы айлелүү суранабыз. Курулуш министри, быйылкы да барбы, быйылкы жылкыда же жокпу Мурдаштагы мектеп? Быйылкыда жок, азыркы учурда Алай району боюнча 21 объектинин курулуш иштери жүргүзүлүп атат. Эмдиги жылкыга карасак болот. Эмдиги жылкыга немеге киргизгиле? Бюджетке. Жарайт. Эмдиги жылкыга бюджетке киргизгиле. Мектептер боюнча мен тапшырма бердим өкмөткө. 60-70 жылдары салынып, баягы аварийный акыбалда турган мектептердин бардыгын 28 жылдын сентябрына чейин бүтүрөсүңөр деп. Жалпы республика боюнча быйыл, эмдиги жылы, аркы жылы 28 жылы сентябрда эски мектеп деген проблема болбойт. Ну, крайнем случае 30 жылга чейин эски мектептер калбайт. Бизде билесиздер да бардыгы эле мектеп где-то 3000 айылыбыз болсо республика боюнча баарында эле эски. 80-чи, 60-чи, 70-чи жылдары курулгандар. Ошолордун бардыгын мына акыркы 5 жылда алмаштырып келатабыз бүт баарын жаңылап. Дагы бир 3-4 жылдын ичинде жаңылап бүтөбүз. Бир да айылда эски мектеп калбайт. Айтылуу Алай элине аткалардын мекенине келгениңизге куш келипсиз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мына 35 жылдан бери эгемендүүлүк болгондон бери бир дагы президент келип сизге окшоп бир жеке элдердин пикирин угуп, көйгөйлөрүн уккан эмес. Сизге Алла Таалам разы болсун, сизди Алла колдосун, ошондой эле кыргыз элиңиз колдосун. Менин сизге болгон кайрылуум, мына Алай элинин атынан өтүнүч бар. Менин өтүнүчүм легендарный парламенттин депутаты Орто Азия боюнча неме өлкөлөрдү биринчи болуп инициатор болгон, ушу эгемендүүлүктү алганга чоң салымын кошкон легендарный парламенттин депутаты Бейиш Аматов боюнча ушу элдердин өтүнүчү бар. Ушул кишинин эмеси эске алынбай, эч жерге коюлбай, ушуга эч нерсе берилбей атат. Ушуга сиздин жеке көзөмөлүңүз керек. Бул кишини өзүңүз билесиз, кандай экенин сиздин ана немеңизде турат. Мен мурунку акимге кайрылган элем. Кайрылсам ал ошол өтүп кеткенде немеге митингге барып, элдердин айткан ал киши жөнүндө сүйлөгөн сөздөрүн көрүп, угуп, бул кишиге биз сөзсүз бир неме жердин атын же бир наамын беришибиз керек экен деди эле. Бул Чыңгыз Бапаевич
кара сууга которулуп кетип, бул маселе ошо боюнча калып калды. Мен сизден ушу Алай элинин атынан суранып, өтүнүч каттын негизинде суранып, ушул кишиге бир мамлекеттик наам, анан болбосо ушул неме бир жерден ушу кишинин атынан атын коюп берип жагыңызды суранып кетемин. Бул эми киши тарыхта калган, алдын ала бардыгын билип сүйлөп, Олиядай адам эле өз. Сиздин кимиңиз болот? Парламентте дагы ушу Бир тууган агаңыз, Бир тууган агам. Парламентте дагы ушу армия керек дегенде билесиз өзүңүз, бардыгы күлүшкөн. Бул киши Олиядай киши эле. Ушуга бир мамлекеттик наам, анан же болбосо мамлекеттик наам деле бир жерге атын коюп берип жатат. Макул, караштырып көрөбүз. Макул, караштырабыз. Мен баягы курултайга барып көтөрдүм эле. Июнь өлкөсүндө 2010-жылы балам дайынсыз жоголгон деп соцфонд боюнча көтөрдүм эле. Сизге курултайга барам дегенде соцфонд барып, күйөөмө 1000 сом, мага 1000 сом кошуп, 1 жылдык 12 000 сомдон төлөп берди дагы ого чейин теле карабай койгон. Кече губернаторго рахмат, губернаторго кирип арыздансам, Бактияр Алиевге чейин чыгса бир козголуп койбоду. Ак кар көк музда иштеп күйөөм 20 жыл 6700 зорго пенсия алат. Мен болсо медик болуп иштеп 11 000 зорго. Мына баланын айынан орукчан болуп калдык. Давлениям көтөрүлүп, сиз келгичең да отуруп дарчы отурдук. Ушу соцфондду аябай контролуңузга алсаңыз, бизге ошого нелер ыйлабасын, ошо сиздин карооңузга алып берсеңиз ушуну. Ишиңизде ар дайым бийликтер болсун. Макул, кароoma. Рахмат. Менин атым Көчкөнбаева Света, Курманжан айыл өкмөтүнөн келдим. Менин көйгөйүм, менин бала көйгөйү. Менин балам бир урушка катышып эле жок жерден эле камалып кетти. Ошону бир жакшына карап берсеңиз деп келдим эле, атай ушу көйгөйүм менен. Баламы бир сотуна катышып аттым. Бир дагы бир балам ыйлап ошо жерде айтып атты, мен кайра күйөөмүн тагасынын баласы болот эле. Мен тагыма неге колум тиет, мен колум тийген да эмес десе болбой эле. Бир доказательствосы жок эле менин балам 10 жылга камалып кетти. 3 баласы менен аялы шаарда жашайт эме. Не болушту эле? Мушташтуу эле, киши өлдүбү же? Мушташ болуп кетти. Анан бирок ол бала ошо жерде өлгөн эмес, үйүнө барып өлгөн. Белгисиз эмне болуп өлгөнүн. Анан эле келип эле жанында бир досу коргоп мушташканда ошо досу жыгылса ошону көтөрүп, ошентип жүрүп эле менин балам жок жерден эле камалып азыр жатат, ушу Жалал-Абадта 10-чу эмеде. Ички иштер министрлиги барбы бул боюнча силерде маалымат айтып бергилечи? Аялынын дагы ата-энеси ошо балам камалгандан кийин 1 айдан кийин ата-энеси өтүп кетти, келиним. Апасы да атасы да жол кырсыгынан. Ошентип эми келиним дагы орукчан болуп иштей албай отурат, 3 баласы менен батирде жашайт. Садыр Нуралович, рұқсат берсеңіз азыр мол жүріп жо-жайын тақтайыншы, қайсы жерім екенін бар, не маалыматтарым бар. Жай жүріңіз керек тақташау. 1 минутта сұралайын да маалыматтарыңыздан. Мен Суранбаева Орозбебе Талдысу айылынан келдим, Памиралай айыл аймагынан. Биздин көйгөйүбүз бул элдин көйгөйү. Биздин айылыбыз деңиз деңгээлинен 3100 метр бийиктикте жайгашкан. Жалпы эле айыл аймагындагы 5 айыл 3100 метр бийиктикте жайгашкан. Биздин бара турган жолубуз эң биринчи ушул Бош Эркаштан Уна жолунун 168 километринде турат. Талдыгаш ушу. Ошол Талдыгаш ушу жана Катта Талдыгаш ушу 2 ашуудан өтөбүз. Кышта кышыбыз узак 6-7 айга созулат. Ошол жолдон дайыма Кытайдын камаздары эң көп өтөт. Айыл элдери да Такай Чоңалай элинин 35 000 калкы бар Чоңалай эли да ошол жолдон өтөт. Анан ошо жолубуз кышында аябай кыйынчылыкка батабыз. Эл көп кырсыкка кабылат. Ошол себептен ошол Талдыгаш ушуна тоннел ачып берип жагын сунуштайбыз. Кыскача эле айтып койбойт белеңиз. Экинчи маселе. Бул маселе каралып атат. Талдыкка 7-8 километр болот экен. Муну келечекте туннел курабыз. Туннел ачабыз. Экинчи маселе биздин ошо Памиралай аймагыбызда
5 айыл турат, 5 айылдын элинин көпчүлүгү жеке жер тилкесин алуу үчүн көп арыздарды берип келатышат. 600-700ге чейин жакын жарандардын арызы бар. Ошол жарандарга жерди бериш үчүн биздин жерибиз суат жери болуп калган. Ошол суат жерин трансформациядан өткөрүп, кайрак жер, жайыт жерге өткөрүп бере жагын сурайбыз. Неге тиги сугат жерди кайрак жерге өткөзөбүз? Берчи микрофонду. Анткени жер тилкесин алып үй салганга жарандарга сугат жер ыңгайсыз. Сугат жерди бере алышпайт. Ошол себептен же кайрак. Ал жер өзү сугат жерби? Өзү сугат жер. Ошону же кайракка же жайыт жерге айландыруу. Жок, сугат жерлерди биз колдон келишинче экономдошубуз керек. Мен азыр эле айттым го. Сугат жерлерди экономдошубуз керек жерди биз. Кийин бара мына мисалы Кытайга барып жүргөндөр көрүп жүрсөңөр керек. Шанхайдан Пекинге учсаңар, тоонун үстү менен, тоо аякта да ушу биздики сыяктуу тоонун үстүндө. Тоонун үстүлөрүн кыркып салып туруп, ошол жерлерге чай айдап атат, буудай айдап атат, башканы айдап атат. Бир турба менен сууну чыгарат төбөсүнө. Бочкага сууну толтурат. Анан кийин жана капельный орошение деп коебуз го, тамчылатып сугаруу менен мына тоолордун төбөсүн кырка баштады жер айдаш үчүн. Тоонун боорлоруна чайларды айдап алып туруп, эгип алып ушинтип атат. Кийин биз да ушинтип калабыз. Ошон үчүн колдон келишинче сугат жерлерибизди сактайлы. Мен акимдерге, айыл өкмөттөргө бардыгын айтып атам. Сугат жерлерди сактагыла деп. Жер бирдеме салып ийбегиле, үй салганга бербегиле, имарат куруп ийбегиле деп ошондой кылып атабыз да. Шаардын тегереги болсо, анда болот эле. Айыл жерлерде сугат жерлерге колдон келишинче тийбегиле.